1336 азыркы Өзбекстандын Кашкадария облусундагы Шахрисабз, ал кездеги аталышы Кеш шаарынын жанындагы Ходжа Илгар кыштагында дүйнөгө келген ымыркай бул жөн гана бала эмес, тарыхтын агымын бура турган келечектеги ааламдын кожоюну болчу. Барлас уруусунун төрөсү Тарагайдын үй бүлөсүндө өскөн баланын тагдыры жаштайынан эле тоолордун катаал шамалы жана талаанын эркиндиги менен коштолгон. Кемирдин балалыгы кадимки балдардай оюнчук менен эмес, кылычтын мизи жана аттын жалы менен өткөн. Анын жаштыгы өткөн аймак Кашкадариянын кооз, бирок коркунучтуу асказоолору ага теңдешсиз чыдамкайлыкты берген. Ал 7-8 жашында эле ат үстүндөгү чеберчилиги менен тең туштарынан айырмаланып, жаа тартууда жана найза ыргытууда эң алды болгон. Кемирдин көздөрү бала болсо да, аларда калың жоокерлерди баш ийдирүүчү кубат, чечимдеринде аскадай катуулук байкалып турган. Анын ысымы Темир. Бул жөн эле ат эмес, анын мүнөзүнүн бүтүндөй бир доордун темирдей бекендигинин символуна айланган. Ал айланасындагы адамдарды байкап, улуу аскер башчылардын окуяларын кунт коюп угуп өскөн. Мына ушундай чүйрүдө табияттын койнунда калыптанган эр жигит көп өтпөй бүтүндөй чыгыштын тагбырын өз колуна алмак. Кемирдин балалыгы аяктап, өспүрүм курагына өткөн мезгил, ал жашаган аймактагы бийликтин алсыздыгы жана уруулар аралык чыр-чатактардын күчөгөн учуру болчу. Бул чөйрө аны кадимки эле тарбиядан өткөн ак сөөктөрдүн баласы эмес, өмүр менен өлүмдүн чегинде турган көсөм жоокер кылып өстүрдү. Темирдин жашоосундагы эң драмалык бурулуш анын жаракат алышы болгон. Кээ бир булактарда ал мал уурдап жаткан уурулар менен кармашып, бутунан жана колунан оор жаракат алганы айтылат. Бул окуя жөнөкөй өспүрүмдү сындырып коюшу мүмкүн эле, бирок Темир үчүн бул өзүнүн физикалык кемчилигин акыл менен жеңүүнүн башталышы болду. Ал аттан түшпөй, жаралуу бойдон кармашууларды башкарууну, алсыздыкты күчкө айландырууну үйрөндү. Бул жаракат аны ачуулуу эмес, сабырдуу жана стратегиялык ой жүгүртүүгө мажбур кылды. Ошол кездеги достору анын ооруга чыдаган эрдигине таң калып, ага эмес, анын көз карашына баш ийишкен. Амир Темир эч качан жалгыз болгон эмес. Ал тегерегине каралар деп аталган, бири-бири үчүн жанын берүүгө даяр болгон жаш жигиттердин тобун топтогон. Бул жөн эле достор эмес, келечектеги империянын аскер башчылары эле. Кемир аларды согушка эмес, адырегенде бирдиктүү болууга үйрөттү. Алар тоолордо жол кесип, душмандын аңдыганын байкап, жашоонун катаал мектеринен өтүштү. Темир алардын алдында эч качан мактанган эмес. Ал өзүнүн акылмандыгы менен аларды тарбиялаган. Ар бир жоокер ага хан катары эмес, бир тууганы катары ишенген. Бул мамиле кийинчерээк анын бүтүндөй армиясын башкаруунун негизги куралына айланды. Кемир өспүрүм кезинен эле айланасындагы окуяларды жөн эле байкабастан аларды анализдеген. Ал ошол кездеги Чагатай уруусунун хандарынын, жергиликтүү ноёндордун каталарын көрүп, эмне үчүн алар күчтүү болуп туруп алсыз болуп калышты деген суроону өзүнө берген. Ал бийликтин эң негизги курал эмес, элдин ишеними жана адилеттүүлүк экенин түшүнгөн. Ал өзүнүн кичинекей тобу менен адилетсиз бийликке каршы чыгып, элдин коргоочусу болуу имиджин жаштайынан калыптандырган. Кемирдин жолунун башталышы чоң армия менен эмес, болгону бир нече ишенимдүү дос менен башталган. Бул анын эң чоң стратегиялык жеңиши эле. Ал адамдарды коркунуч менен эмес, идеология жана жеке каризма менен өзүнө тарткан. Анын алгачкы жоокерлери жөнөкөй тала жигиттери болсо да, алар үчүн Темир жөн гана жол башчы эмес, тагдырдын өзү болчу. Алар аттарын алмаштырып, тоолордо катылып, өмүр менен өлүмдүн ортосунда каттуу сыноодон өтүшкөн. Бул топтун ичиндеги ынтымак кийинчерээк бүтүндөй мамлекетти башкаруучу элиталык гвардияга айланган. Бул Темирдин жашоосундагы эң маанилүү чекит. 1373 Балх шаарындагы курултайда ал бийликти расмий түрдө өз колуна алат. Бирок ал хан наамын алган эмес. Эмне үчүн? Анткени ал Чыңгыз хандын тукумунан эмес болчу. Ага хан болууга укугу жок эле. Ошондуктан ал өзүнө эмир, башчы деген наамды алган. Бул анын саясий генийлигин далилдеген. Ал хандарды, Чыңгыз тукумдарын марионетка катары колдонуп, өлкөнү өзү башкарган. Амир Темирдин улуулугу ал кагып алган жерлерин тоноп гана тим болбостон, ал жердеги акылды жана өнөрдү Самаркандка көчүрүп келгендигинде. Ал дүйнөнүн эң мыктуу усталарын, окумуштууларын жана архитекторлорун мажбурлап, же сыйлык менен өзүнүн борборуна чогулткан. Кемир Делиден, Дамасктан, Багдадтан жана Исфахандык мыктуу усталарды Самаркандка алып келген. Ошол доордо Самаркандта иштеген инженерлер менен архитекторлордун ынтымагы бүтүндөй бир жаңы архитектуралык стилди жараткан. Көк түстөгү плиткалар, майолика, бийик куполдор жана геометрикалык кооздуктар дал ушул жерде гүлдөп өскөн. Жибек жолунун жүрөгү, Самаркандка дүйнөнүн 4 бурчунан соодагерлер агылып келген.
Темир соода жолдорунун коопсуздугун камсыз кылып, шаарды эл аралык базардын борборуна айландырган. Анын тышында Самаркандта кагаз өндүрүү, текстиль жана астрономия илими жогорку деңгээлге жеткен. Темир үчүн имараттар жөн гана имарат эмес. Алар анын күчүнүн жана түбөлүктүүлүгүнүн белгиси болчу. Мисалы, Биби ханым мечити, ал кездеги дүйнөдөгү эң ири мечиттердин бири катары, ислам дүйнөсүнүн борборун Мавиранахр экендигин далилдөө үчүн курулган. Амир Темир 1399 жылы Индияга жасаган жеңиштүү жүрүшүнөн кайтып келгенден кийин өзүнүн борбору Самаркандта ислам дүйнөсүндөгү эң чоң жана эң кооз мечитти курууну буйруган. Бул мечит анын сүйүктүү аялы Сарай Мүлк ханымдын Биби ханым деген ат менен белгилүү урматына аталып, анын аты менен тарыхта калган. Мечиттин курулушу 1404-жылы аяктаган. Ошол доор үчүн бул курулуш инженердик жагынан да, масштабтуулугу жагынан да теңдеши жок болчу. Мечиттин негизги порталынын бийиктиги 35 метрге жеткен. Бул кире бериш аркылуу өткөн ар бир адам өзүнүн кичинекей экенин сезгендей болгон. Негизги куполдун көлөмү ошол кездеги технологиянын чегинде болчу. Темир муну асмандагы жылдыздар менен атаандашкан купол деп атагысы келген. Имаратты кооздоо үчүн Индиядан алынып келинген ак мрамор, көк түстөгү кыш, алтын жалатылган мозаикалар жана мрамор плиталар колдонулган. Биби ханым мечитинин курулушу тууралуу эл арасында таасирдүү уламыш бар. Уламыш боюнча, мечитти курган башкы архитектор Сарай Мүлк ханымга, Биби ханымга ашык болуп калат. Ал мечитти тез бүтүрүү үчүн сүйгөнүнөн бир өбү сурайт. Биби ханым макул болот, бирок архитектор аны өпкөндө анын бетинде так калат. Амир Темир согуштан кайтып келип бул такты көрөт. Ачуусу келген Темир архитекторду издөөгө буйрук берет. Бирок архитектор мечиттин бийик минаретинен секирип, өз өмүрүн кыйган экен делет. Бул мечит Амир Темирдин эбегейсиз империясын башкарууга, ар кайсы өлкөлөрдөн келген эң мыкты усталардын эмгегин бир жерге топтоого жөндөмдүү экенин көрсөткөн. Мечиттин короосунда 10 миңден ашык адам бир убакта намаз окуй алган. Бул Самаркандты ислам маданиятынын жана илиминин эң маанилүү борборлорунун бирине айланткан. Амир Темирдин тарыхындагы эң оор сабактардын бири бул ал өзү бийликке алып келген адамдын, тагыраагы Токтомуш хандын чыккынчылыгы болду. Токтомуш хан Алтын Ордонун тактысы үчүн күрөшүп жүргөндө, Амир Темир аны өз канатынын астына алып, аскер берип, ресурстар менен камсыз кылып, тактыга отурушуна чоң салым кошкон. Темир аны баласындай көрүп, Алтын Ордону өзүнүн союздашы катары көргөн. Бирок бийликтин даамын таткан Токтомуштун амбициясы чексиз болуп чыкты. Ал Темирге ишенгендин ордуна анын түштүктөгү бай жерлерине чабуул жасап, устатына каршы чыккан. Бул Амир Темир үчүн кечирилгис күнөө эле. Бул согуш тарыхта талаадагы эң масштабтуу кагылышуулардын бири катары калат. Токтомуш хан Алтын Ордонун бардык күчүн чогултуп, Темирге каршы чыккан. Темирдин аскерлери Керек дарыясынын жээгинде турушту. Алтын Ордонун аскерлери сан жагынан басымдуулук кылганы менен Темирдин тактикасы алда канча ийкемдүү эле. Темир өзүнүн сабын бир нече канаттарга бөлүп, Токтомуштун аскерлерин өзүнүн жайылып кеткен сабына тартып кирди. Согуштун эң катуу учурунда Темирдин элиталык аскерлери душмандын капталынан күтүлбөгөн жерден чабуул жасап, Токтомуштун армиясын экиге бөлүп курчоого алды. Бул согуштун натыйжасы Алтын Ордо үчүн кырсык болду. Амир Темир жөн эле жеңип койбостон, Алтын Ордонун борбору Сарай шаарын жер менен жексен кылган. Алтын Ордонун таасири азайып, ошол эле мезгилде орус князьдыктарынын көз карандысыздыгына жол ачылды. Темирдин бул кампаниясы Евразиянын картасын биротоло өзгөрткөн. Евразиянын эки ири империясынын кагылышуусу. Бул жерде миллиондогон чакырымдар, миңдеген атчандар жана дүйнөнүн тагдыры чечилип жаткан. Темир үчүн бул согуш чыккынчылык үчүн жаза. Ал Токтомушту жеңүү менен өзүнүн көк асмандын өкүмдары экенин дагы бир жолу далилдеген. Бул Амир Темир менен Токтомуш хандын ортосундагы акыркы, чечүүчү жана тарыхтагы эң трагедиялуу кагылышуу. Эгерде 1391-жылдагы Кундузча салгылашуусу эскертүү болсо, 1395-жылдагы экинчи согуш Алтын Ордонун тарых сахнасынан биротоло кулашын шарттаган акыркы чекит болду. 1391-жылдагы жеңилүүдөн кийин Токтомуш хан сабак алган жок. Ал тескерисинче өз күчүн кайра топтоп, Кемирдин Кавказдык жана Ирандык аймактарына кол салууну улантты. Кемир үчүн бул жөн гана саясий атаандаштык эмес, анын жеке ишенимине жана падышалык кадыр-баркына жасалган түз кол салуу болчу. Ал Токтомушту дагы бир жолу кечирүүгө эмес, аны тарыхый картадан биротоло өчүрүүгө чечим кылды.
Бул жолку кампания жөнөкөй согуш эмес, бул жазалоочу экспедиция болчу. 1395 жылдын жазында Амир Темирдин армиясы Кавказ тоолорун ашып, Терек дарыясынын жээгине келди. Бул жерде тарыхтагы эң масштабдуу кагылышуулардын бири болду. Токтомуш өзүнүн бардык аскер күчүн половецтерди, булгарларды, орустарды жана башка көчмөн урууларды чогулткан эле. Кемир бул жолу Токтомуштун армиясын алдоо үчүн өтө татаал тактиканы колдонду. Ал аскерлерин 7 бөлүккө бөлүп, ар бирине так буйрук берди. Токтомуштун армиясы өтө чоң болгондуктан аларды башкаруу кыйын эле. Кемир бул алсыздыкты пайдаланып, Токтомуштун аскерлеринин ичинде башаламандык жаратты. Кемирдин атчандары душмандын сабын бузуп, аларды Терек дарыясынын суусуна карай сүрүп кирди. Токтомуштун армиясы капканга түшүп, өзүнүн басымы астында эле кебеленди да калды. Бул согушта Токтомуш толугу менен талкаланды.